Кыргыз совет тилчиси, улуттук туңгуч лексикограф жана лексиколог, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Хусейин Карасаев 1901 жылы 5 январда азыркы Ысык Көл областынын Түп районуна караштуу Токтоян айылында Орто Чарба үй бүлөсүндө төрөлгөн. Эски мектептен кат тааныган. 1921-22 жылдарда Кеңсүү айылдык революциячыл комитетинин төрагасына орун басарлык кызматын аткарган. 1923-25 жылдары Ташкент шаарындагы Кыргыз агартуу окуу жайында окуп жүрүп, Эркинтоо гезитинин алгачкы сандарын чыгарышкан жана ага кабарчылык кылган. Орто Азия мамлекеттик университетинин жумушчу факультетине кыргыз тилинен сабак берген. Карасаев кыргыз алфавитинин бардык түрүн түзүүгө катышкан. Сабат ачкыч алифбесин жазган. Хусейин Карасаев Кыргызстанда сөздүк түзүү ишине негиз салгандардын бири. 1966 жылы Карасаев тарабынан кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү жарык көрдү. Карасаевдин кыргыз фольклористикасы менен адабият таануусунун котормо теориясына да сиңирген эмгеги бар. Хусейин Карасаев 1998 жылы 97 жашында каза болуп, сөөгү өз жерине коюлган. Хусейин Карасаевдин эстелиги Ысык Көл жээгине орнотулган. Карасаев Кызыл Туу ордени, Манас ордени, эл аралык даанышман сыйлыгы, Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген ишмер аттуу көптөгөн сыйлыктарга татыктуу болгон. Хусейиндин басып өткөн өмүр жолу өрнөктүү, өнөрлүү, даңазалуу жол. Хусейин Карасаев сөзгө чечен, сөзмөр, көптү көргөн көсөм, илимпоз адам болгон. Көп сыйкыры менен бир заматта өзүнө тартып алар эле. Ошонун баарын сыр сандыгына салып, баа жеткис илимий эмгектерин, китептерин кийинки муунга таштап кетти. Ал эмгектерди барктап, кийинки муунга калтырып кетүү биздин милдет.